Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр. Менин атым Нурбай, бул энем Бексултан. Москва шаарында такси кылам, то есть бул энем жакында эле келди. Бул боюнча та билсеңер керек. Биз воскресенье күнү өзүбүздүн кыргыз жарандарды акысыз ташыга 5-6 саат акысыз ташыга биз чечимге чыктык. Ошол боюнча основной ушу Бексултан энем алып барат. Күлкүмүштүү суроолорду берет. Караоке-парокелерде. Урматтуу достор, бизге эгерде дем алыш күндөрү кезигип калсаңыздар, биздин максатыбыз эми ошол дем алыш күндү дем алышта өткөзүү максатында сиздер бизге чыксаңыздар, ичинде таксинин ичинде ырдайбыз, ыңгайсыз суроолор болот, ар кандай бир аз оюндар болот. Ошол бирок сиздерге акысыз 5-6 сааттык жол менен мындай сиздерди акысыз, мындайча айтканда акысыз жеткизүү максатына, бирок ичинде бир аз шарттар бар дегендей. Сиз бизге ырдап беришиңиз керек, башыңыздан өткөн кызыктуу күндөр болуш керек, анекдот болуш керек. Эң биздин да бир максатыбыз ошол жерде олтуруп апаңызга чалып, өзүңүздүн кол телефон менен апаңызга чалып, апа мен сизди жакшы көрөм деген ичинде бир өзүнчө бир долбоор бул. Ошол долбоор менен апаңызга чаласыз, көңүлүңүздү алып, бир аз алыс жактасыз, сагынычыңызды таратып дегендей. Дем алыш күндөрү жумуш деле жок болсо керек баарыбызда. Ошол күндөрү апаңыздарга чалып, мен сизди жакшы көрөм апа деген мындай жылуу сөздөр сүйлөп, апалардын көңүлүн. Эми ошол күндө воскресенье күндөрү, выходной күндөрү чалып куттуктап, жылуу сөздөрдү айтып, эми апабыз өзү бир тууган ыйык энебиз, билесиңер. Апабызга, атабызга ким ала турган болсо ошо чалып көрөбүз. Ыйык күндөрү өзүбүздүн жарандар менен эле ошо орустарды эле ташый бербей, өзүбүздүн кыргыз жарандарыбызды ташыганга бир воскресенье күнү, дем алыш күнү өзүбүздүн жарандарыбыз менен общение кылганы чыгытабыз. Ошол үчүн баарлашканы айтмакчы. Сиздер менен баарлашып, кантса да биз кыргызбыз, каныбыз бир, жашаган жерибиз бир эле. Анан эң гана дагы бир максат, бул жерде эң чоң максат менен келгенбиз. Иштеп, мындай кыскасы мындайча айтканда, өзүбүздүн келечегибизди куруу максатында ушундай жолдорго баратабыз да. Ишке келип, ушундай Москва, өзүбүздүн өлкөбүз, жерибизди таштап, акча табуу максатында ушундай иштегени келгенбиз да. Ошондуктан кечке эле иштеп жүрө бербей, мындай эме кылып, ошондуктан көңүл ачып, сүйлөшүп, ырдап, күлүп дегендей. Ошондуктан дем алыш күндөрү чамдаңыздар, бизге жолугуп калганга ар бирибизди насип кылсын. Буюрса жолукканча. Ошол боюнча еще да орусча, кыргызча үйрөнүп калганбыз. Основной орусча сүйлөй бербейбиз. Анан ошол боюнча WhatsApp'тан группа ачканбыз. Кандай жөнөткөндөрдү ошол боюнча дагы тартып жөнөтүп коебуз. Номери калтырып коебуз. Еще WhatsApp'тын ссылкасын кошуп коебуз. Ошого прямой кирсеңер болот. Анча-мынча дагы эл менен кошулуп, прямой эфир кылабыз. Суроо жоопторуңар болсо
сурооңор болсо бересиңер, жооп берет. Анча тааныгандар, билгендер болсо ошол боюнча дагы караштырып көрөбүз. Урматтуу туугандар, геоданы жөнөткөндө тартып киргизип коеюн, жөнөтүп коеюн силерге. Кандай кылып жөнөткөндөрдү мына сүрөттүн жанында оң жак беттеги бул галочканы басасыңар, место положение басасыңар. Делиться геоданы бассаңар, вот сааты көрсөтөт. Ошо 8 саатка койсоңор максимум биз ошо 8 саатка чейин иштейбиз. Аракет кылып көрөбүз ошо 8 саатка чейин ташыганы. Бул жерге добавить адресиңерди добавить этишиңер керек өзүңөрдүн. Например, вот метро же улица өзүңөр жазсаңар болот. Мына Шеметовский Шеметовский проезд, например, ошол жерде жасасаңар 16 деп жазып коесуңар. Точка Б точка деп эле деп туруп, точка Б жазып туруп, кайсыл жака барышыңарды жазып койсоңор, точка Б, например, Шеметовскийден метро Марино жака, ошол жака бара турган ушундай кылып жазып койсоңор, биз түшүнөбүз. Мындай жөнөтүп койсоңор, уже Шеметовскийден Марино жака барышын уже билип калабыз. Ошол боюнча бизге ыңгайлуу болот.